وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген сүннөт орозолордун бири ар бир айда 3 күн орозо кармоо. Muttafaqun алейх болгон хадисте сахабалардын бири Абу Хурайра радияллаху анху айтат: "Аусани халили би саласин ла адаухунна хатта амут. Сауми саласати айям мин кулли шахр ва салати духа ва наумин аля витр." Бул сахаба айтат: "Сүйүктүүм мага 3 нерсени осуят кылды" дейт. Пайгамбарым мага 3 нерсени осуят кылды. Мен ал 3 нерсени бул дүйнөдөн өтүп кеткениме чейин таштабай аткарып жүрөмүн дейт. Андан кийин ал 3 нерсенин биринчисин баяндап, "Сауми саласати айям мин кулли шахр." Ар бир айдан 3 күн орозо кармоо дейт. Бул хадис далил болот. Ар бир айда 3 күн орозо кармоо бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылып таштап кеткен сүннөт орозолордун бири экендигине. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы башка бир хадисинде ар бир айдан 3 күн орозо кармоо бир жылдык орозонун сообуна барабар болот деген. "Сауму саласати айям мин кулли шахр, сауму дахри куллихи." Ар бир айдан 3 күн орозо кармоо бир жылдык орозонун сообуна барабар деген. Демек кимде-ким жыл бою ар бир айда 3 күндөн орозо кармап жүрө турган болсо, анда ал адамга бир жылдык орозонун сообу жазылат. Себеби Аллах субханаху ва таала өзүнүн сөзүндө айткандай: "Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха." Кимде-ким бир жакшылык амалды жасай турган болсо, анда ал адамга ал жакшылыктын сообу 10 эсеге көбөйтүлүп берилет. Демек кимде-ким бир күн орозо кармай турган болсо, анда ал адамга 10 күндүк орозонун сообу жазылат. Эми жыл бою ар бир айда 3 күндөн орозо кармап жүрө турган болсо, анда ал адамга айтканыбыздай бир жылдык орозонун сообу жазылат. Анан бул 3 күндүк орозону, урматтуу мусулман бир тууган, бир айдын ичинде бөлүп кармасаңыз болот. Жана ошондой эле бөлбөстөн катарынан кармасаңыз болот. Эч кандай зыяны жок. Бирок эң жакшысы бул 3 күндүк орозону ар бир айдын айямул бид деп коет. Ар бир айдын 13-чү күнү, 14-чү күнү, 15-чи күндөрү кармаганыңыз жакшы. Эң жакшысы ушул күндөрдө кармаңыз. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имаму Тирмизи рахимахулла чыгарган хадисте, бул хадисте башка алымдар дагы эскеришкен. Пайгамбарыбыз өзүнүн сахабасы Абу Зар радияллаху анхуга: "Я Аба Зар, إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15." Ey Абу Зар, эгерде бир айда 3 күн орозо кармай турган болсоң, анда ал 3 күндүк орозону 13-чү күнү, 14-чү күнү, 15-чи күнү кармагын деген. Ушул хадистин негизинде ар бир айдын 13-чү, 14-чү, 15-чи күндөрү кармаганыңыз эң жакшысы. Бирок кимдир бирөө бул күндөрү кармай албай кала турган болсо, же болбосо мүмкүнчүлүгү болбой кала турган болсо, анда башка күндөрдө деле айтканыбыздай кармай берсе эч кандай зыяны жок. Анан бул 3 күндүк орозону кимдир бирөө 13-үндө, 14-үндө, 15-инде кармайм десе, анда бул 3 күндү билүүдө сөзсүз түрдө айдын жаңырышына карап билет. Айдын жаңырышына карап эсептеп, ар бир айдын 13-ү, 14-ү, 15-инде кармайт. Келиңиз, урматтуу мусулман бир тууган, бул сүннөт орозону амалга ашырганга аракет